Сабактарыңызды, кандайдыр бир иш-чара, семинарларыңызды интерактивдүү кылып өтүүнү билбей жатсаңыз, кандай кылып интерактивдүү кылып өтүш керек экенин билбей жатсаңыз, анда бул программа сиз үчүн, урматтуу кесиптештер. Сабактарыңыздарды, семинарларыңыздардын мындайча айтканда майын чыгара турган программа десек болот. Бул программада сиздер өзүңүздөрдүн ушул түшүнүктөрдү кайтарым байланышка иретинде же бир оюн иретинде Quell тест катары колдонсоңуздар болот. Бул программанын аты WordWall программасы, урматтуу кесиптештер. WordWall программасына биз кантип киребиз? Анчы Google'дан же Яндекстен болгу аккаунтубузга кирип, WordWall деп жазсаңыздар, WordWall деп жазсаңыздар чыгат. И ушул жакта мынакей могу көк кнопка, мынакей могу көрүп атасыздар. Ушуга киребиз. Кирип регистрация жасайбыз. Азыр мен бул жакта регистрация жасалып калган. Ошон үчүн мынакей ушундай болуп кирет. Эң биринчи эле сиздердики. Если сиздердики кандайдыр бир которулбай жатса, англисче болуп кала турган болсо, мышканы оң каптабын басып, орусча которуп алсаңыздар болот. Бирок бул өзү орусча эле сайт. Киргенден кийин мынакей зарегистрировать деп турбайбы, ошол жакты басасыздар. Регистрация жасайбыз. Регистрация жасап атканда бул жака электрондук адресиңиздерди, пароль, подтвердить бассаңыздар болот. Бирок эң оңой жолу эмне? Через Google аккаунт аркылуу кирүү. Мынакей. Кирсеңиздер ушундай болгон WordWall ачылат. WordWall негизги системасы ушундай болуп ачылат. Ушул жактан караңыз. Сиздики Мои занятия деген жакта сиздин түзгөн программаларыңыз. И бул жакта создать занятие WordWall мынакей сизге аябай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Эми караңыз, WordWall ар бир аккаунтка, мисалы үчүн сизде бир аккаунт да могу, ар бир аккаунтка 5 бесплатный версиясын берген. Мурун көбүрөөк болчу, азыр жабылып калды көбү. Жок, мен стандартын сатып алам десеңиз, мынакей фунт, 5 фунт, мындайча айтканда 500 сом тегерегинде айына төлөсөңүздөр болот экен. Бирок мен сиздерге бесплатный эле сунуштайм. Суроолоруна өзгөртүп колдоно берсеңиздер болот. Азыр мен сиздерге кандай колдонуш керек экенин көрсөтүп берем. Создать занятияны басабыз. Викторина, флеш-карта, анан параларын табуу, групповая сортировка, случайный колесо, анаграмма, диаграмма деп турат. Ушуларды ар кандай викториналарды койсоңуздар болот. Викторина игровое шоу дейт, мисалы үчүн басып көрөлү. Бизге ушундай болуп чыгат. Вопросы деген жакка сиз вопросту жазышыңыз керек. Мисалы үчүн Кыргызстандын Борбор шаары деп туруп суроо койдум. И бул жака сиздер Бишкек жаза бересиздер. Бишкек, Ош, Токмок, мисалы үчүн Каракол, Балыкчы, мисалы үчүнчү Нарын деп койсоңуздар, туура жолуна мындай кылып кызылдын эле үстүн бассаңыздар правильный ответ келет. Эгер сүрөт менен коем десеңиздер, сүрөт менен да койсоңуздар болот. Анан вопрос экинчи. Максимум 2 вопрос, максимум минимум 2 вопрос, максимум 100 вопрос болуш керек да. Анан Кыргызстандын тунугуч башкаруучусу. Дедик дагы, мисалы үчүн бул жака Исхак Разаков. Турдакул Субалиев. Аскар Акаев. Курманбек Бакиев. Роза Отунбаева. Алмазбек Атамбаев. Мисалы үчүн ушундай кылдык. Бизде Акаев деп белгиледик. Андан кийинки суроону коем десеңиз, сиз
бул жакта добавить вопрос деп турат. Мынакей добавить вопросту бассаңыз 3-чү сурооңуз ачылат. Анда Кыргызстандын акыркы президенти деп туруп, бул жака жазасыздар. Мисалы үчүн Аскар Акаев, Мамбек Бакиев, мисалы үчүн Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Садыр Жапаров. Туура жообун мындай эни басасыздар дагы. Ушинтип дагы суроо түзүп кете бересиздер. Мисалы үчүн 5 + 5 10 100 1000 деп койдум мен. 5 бягы 0 11 деген сияқты 10 дедик мисалы үчүн. Ушинтип түзөсүздөр. Бул жагына да түзөсүздөр. Мисалы үчүн Орто Азиядагы белгилүү тоо лыжа базасы кайсы шаарда жайгашкан дедиңиз дагы. Мисалы үчүн Бишкек, Алмата, Ташкент, Каракол, Тараз, Талас, мисалы үчүн. Ушундай кылып туруп, белгилейсиз дагы Каракол дейсиз. Беттиңиз сиз мисалы үчүн 10бу, 100бу бүткөндөн кийин выполнено дегенди басабыз. Басып бүткөндөн кийин бул жакта ушундай болгон. И бул оюн бир гана сиз игровой викторина эмес, мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 оюн менен ойной турганга мүмкүнчүлүгүңүз бар экен. Мисалы үчүн начать басылды. Азыр суроо вопрос өз эле автоматтык түрдө кете берет. Кыргызстандын Борбор шаары Бишкек. Квестте аябагандай кызыктуу да. Окей. Канча времядан эртерээк жооп берсеңиздер болот да. Эми караңыз. Бал, мисалы үчүн 50гө 50 дополнительный время дегенди койсоңуз болот. Мисалы үчүн Жапаров. Мисалы үчүн ушундайларды пайдалансаңыздар болот да. Оюн ичинде окуучулар жетишпей атса эсеп берсеңиздер, ушул бөлүктөр менен коюп бересиздер да. Окей. Бонус берип атат бизге. Алабыз. Окей, балыбызды көрүп атат. 4-чү вопрос. Мынакей оюн бул кайсы. 10 дедик. Мынакей 10-чу квелтес ушундай болот да. Мисалы үчүн ушул сыяктуу оюндар түзсөңүздөр болот.
Ушул сыяктуу оюндар мынакей көрдүңүздөр, түзүп алып сиздер ойносоңуздар болот. Ушул эле оюнду викторина иретинде да ойносок болот. Мынакей караңыздар. Бир эле оюн түзөсүздөр, сиздер бир оюн менен 4-5 команда менен ойносоңуздар болот. Мынакей викторина Кыргызстандын Борбор шаары, Бишкек, туура жооп. Кийинки Кыргызстандын Усубалиев, Отунбаев, Атамакаев мисалы үчүн. Ушул сыяктуу мынакей откройте поле дейт. Мындай алып көрөлү, бул оюнда кандай ойнойт экенбиз. 5+5 10 мынакей көрүп атасыздар. Суроолорго жооп берип, мынакей ошол сыяктуу случайный колесо суроолорго случайный келип бере турган оюн. Мисалы үчүн окуучулардан тапшырма сурайын десеңиз, ушундай кылып случайный колесолорго суроо жазып алып ойнотсоңуздар болот. Мисалы үчүн буга келди. Бул жоголуп кетет кийин ушул сыяктуу. Найди пару деген оюн бар экен. Мисалы үчүн суроо кетти, караңыз. Кыргызстандын Борбор шаары, Бишкек. Аралаштырып келе берет, көрдүңүзбү? Кетет мынакей. Суроолор ушундай бөлүктө келет. Эми ушул түрлөрүн сиздер коюп ойносоңуздар болот. Эми могул жакта безимная деген жака сиздер атын бересиздер. Мисалы үчүн мен аралаш суроолор деп койдум. Суроолор выполнены дедик. Эми биз окуучулар менен кантип бөлүшүп иштей алабыз, муну кантип жоготуп албайбыз десеңиз, поделицаны басасыз. Могул жакта опубликовать деген бар. И ушул жактан копировать этесиз, чтоб жоготуп албаш үчүн. Анан өзүңүзгө WhatsApp веб-кеби бир жерге и муну эмне кыласыз? Барганда кийин ошо ссылка менен кирсеңиз эле ушундай оюнга кирип кете аласыз. Эми караңыз, 5тен ашык болгондон кийин биз кандай кыла алабыз? Меники азыр 3 болду. Создай занятия 2 эле калды деп атат. Сиз мисалы үчүн оюнду ойнотуп бүткөндөн кийин, мисалы үчүн могу оюн кереги жок болсо, аласыз дагы муну удалить этесиз. Создай занятияга барабыз. Өзүңүздүн уже бизде эмне болду? Тиги 3 калды да, 2 удалить этип салдык. Бизде түзгөндөр болот. Кереги жоктерди өзгөртүп, же болбосо мисалы үчүн могуну эле кирип ичине этип кайра оңдосоңуздар болот. Мынакей редактировать суроолорун алмаштырып, кайра башкасын түзүп, суроолорун алмаштырып, башкасын түзүп колдоно берсеңиздер болот. Мен жасадым эле толуп калды дебестен ушундай кылсаңыздар болот. Урматтуу кесиптештер, баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Бул программаны да колдонуп көрүңүздөр. Сабак жаккан болсо биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Комментарийге дагы кайсыл программаны үйрөнгүңүздөр келет, жаза кетиңиздер. Биз ошону